Assalamu alaikum, Машина KG каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман таңыңыздар менен. Бүгүн 16 июнь 2019 жыл. Биз адаттагыдай эле өзүбүздүн видео чыгарылыштарыбызды Ош Жапалак автоунаа базарынан сиздерге тартууламакчыбыз. Бир өзгөрүш бар. Байкасаңыздар, мурда мен Матиз Тиколордон баштачу элем. Алар орду алмашылып калыптыр. Бул жакта Mercedes-Benz, грузовой спринтерлер ушул жакта пайда болуп калды, алардын ордунда. Эми ушул автоунаалардан баштайбыз. Bundan ары. Видеолорубузду үзбөй акырына чейин көрүңүздөр, калтырбастан жана класс басып, комментарий жазып коюңуздар. Мына биринчилерден эле болуп, алдыбызда трактор турат, Кытайдын трактору Yuto 404 деген. Шундай мини тракторга эле окшош экен, орточо. Так, кагазында 2012 4 цилиндрлүү экен. Телефон номерлери ээсин. Азыр кардарлар болуп атат экен, байкасаңыздар. Мындай аркасында дагы жер айдай турган, кандай шайман экен билбейм. Өзүңүздөр көрсөңүздөр билсеңиздер керек. Баасы 500 000 сом болот. Бул трактор МТЗ-80 дейт, ээси. Мына кагазына мындай номерлери да жазылып турат, ээсинин. 80 000 сом болот. Mercedes-Benz Sprinter. Жүргүнчү ташаганга ылайыкташтырып жасалган ички салону. Жылы 2001, объемы 2.7, телефон номерлери ээсинин. Баасы 500 000 сом болот. Айтылыш баасы. Мына айта кетчү нерсе, сол жака бурулсаңыздар, азыр ушундай көрүнүш болуп калган. Гигант, Mercedes Sprinter, КамАЗ, фуралар да барды тең ушул жака жылыптыр. Билбегендер ушул жака багыттап туруп, видео аркылуу билип келсеңиздер боло берет. Бул Mercedes-Benz 1524 моделинде жүк таша турган будка. $1994, объемы 6. Баасын канча дедиңиз эле? $15 000 баасы. Mercedes-Benz бортовой грузовой 308 модельде. $1986, объем 2.9, мотор Musso деп жазып коюптур кагазында. Телефон номерлерин тагыраак көрсөтүп коеюн, данарак. Борттору ушундай бийик эле экен. Мал чөп ташыганы ыңгайлуу болсо керек, мен оюмча. Баасы 350 000 дедиңизби? 250 000 сом. Кеми бар деп атат. Алдында мындай зил да турат экен, самосвал. Баягы таш ташыгандарга ушул машина ыңгайлуу болсо керек деп ойлойм. Көбүнчөсү менин көргөндө таш турушат ушундай машиналар менен. 1989, баасы да жазылып турат, 130 000 сом. Телефон номери көрүнбөсө, озек айтып коеюн, 555 52 00 20. Мо КамАЗ самосвал. Борту кичине улант нарашка болгон экен. 1991, телефон номерлери. Айтылыш баасы 450 000 сом болот. Лохово
оор жүк көтөрө турган самосвал. $2013 басыда жазып койгон $25.000. КамАЗ самосвал 2003 жылы. Евро. Еврода болот экен. Кагазында деле көрүнүп атса керек деп ойлойм. Телефон номерлери мага жакшы байкалбай атат, бийик болгон үчүн. Баасы $750.000 деп атат. Ушул КамАЗ. Мына көрүп атасыздар. Көп КамАЗ деле көп. Мынандай грузовой ташый тургандары деле көп. Mercedes-Benz бус сапог. Şu сапогда сурангандар бар эле комментарийде. 208 модельде. 1991, объему 2.3 же 2.7. Телефон номерлери 552 07 15 65. Бул жүргүнчү ташаганга турган экен. Баасын канча дедиңер эле? 150.000 сом айтылыш баасы. Так, Mercedes-Benz Sprinter Delfin грузовой. $311 модельде 2008, объему 2.2, телефон номерлери эсин. Баасы $13.000. Айтылыш баасы. Mercedes-Benz Sprinter 312 модельде жүргүнчү ташаганга ылайыкташтырып жасалган, ички салону. Жылы 1999, объему 2.9, телефон номерлери. Баасы 350.000 дедиңиз, 350.000 сом. Дагы бир бус сапог. 308 модельде. Жүргүнчү ташаганга ылайыкташтырып жасалган, ички салону. 1993, объему 2.3. Телефон номерлери эсин. Баасы, айтылыш баасы 200.000 сом. Mercedes-Benz Sprinter Delfin 315 модельде, 315 модельде. Ички салону жүргүнчү ташаганга ылайыкташтырып жасалган. $2006, объему 2.9, TDI. Телефон номерлери. Ички салону бу. 2 люк бар экен, мына полкалары бар. Сиденьялары ушундай абалда. Мындай монитору дагы бар экен панелинде. Плюс жүргүнчүлөргө мындай телевизор менен кошо. Баасы $13.000 дедиңер, $13.000. Бул машина двухскатный. Жүргүнчү ташаганга ылайыкташтырып жасалган. Мен оюнча маркасы Ford болуш керек. Модели жазылып турат. Жана эмблемасын мындай карайтып коюптур. Билгендер болсо комментарийде жазып коюңуздар. 2005, объему 2.4, баасы дагы 300.000 сом деп жазып коюң. Mercedes-Benz Sprinter Delfin. Баллондар ушундай литый диск экен. 2006, объему 2.2, телефон номерлери эсин. Ички салонда бир тартып берип койлу. Бул ички салону 2 люк бар экен, полкалар менен кошо. Отургучтары ушундай көрүнүштө.
Алдыңғы панельдері. Так. Машинаның бағасы 780 мың сом, айтылыш бағасы. Arka жағынан да bir тартып беріп болу. 311 model ekan. Tepe 85'e 90